Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин сын ой жүгүртүү усулдары курсубуздун 3 сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы текстти тынып окуу аркылуу жазуу жана оозеки кепке үйрөтүү. Негизи адам баласынын бир эң башкы билгичтиктери, эң башкы жөндөмдөрүнүн бири бул сүйлөө жөндөмү, кептик жөндөмү. Кеп аркылуу, тил аркылуу биз өзүбүздүн оюбузду билдиребиз, маалымат беребиз, каалообузду билдиребиз, маанайыбызды билдиребиз, мамилебизди билдиребиз, суроо беребиз дегендей. Андыктан кептик жөндөм аябай маанилүү нерсе. Албетте муну тилди адамга табиятынан берилгени менен аны туура пайдалануу тилди, тил маданиятына үйрөнүү дагы аябай чоң аракетти, аябай көп эмгекти талап кылат. Андыктан бул кептик жөндөмдөргө балдарды баардык сабактарды үйрөтсө болот. Бул үчүн тил гана сабагы керек эмес. Демек бүгүнкү карай турган биздин ыкма бул текстти тынып окуу аркылуу жазуу жана оозеки кепке үйрөнүү болуп эсептелет. Бул ыкманы биз конкреттүү тексттин мисалында карайлык. Бул биздин ишибизди жөнөкөйлөтөт жана түшүнүүбүз дагы мындай оңтойлуу кылат. Биз атактуу Верисаевдин Таймаш деген текстин алабыз, аңгемесин. Алгач эгерде класска же болбосо группага окуп аткан балдарга сөздүк жагынан даярдык керек болсо, бул текстти белгилеп алгандан мурунку сабакта сөздүк ишин жүргүзсөңүз болот. Сөздүк иштери жөнүндө дагы тилге үйрөтүүнүн өзүнчө курсу болот. Ошол жерде сөздүк иштеринин түрү жөнүндө айтып беребиз. Алдын ала даярдап алсаңыздар болот. Зарыл болсо, эгер зарылчылык жок болсо, анда дароо текст менен иштесеңиздер болот. Биз азыр текст менен иштөөдөн баштайбыз. Алгач баягы эң башында биринчи алгачкы сабактарда айтып кеткендей эле, биз окутуу процессин 3 баскычтуу кылып уюштурабыз. Биринчи баскыч бул чакырык. Туурабы? Мисалы, бүгүн биздин сабакта Верисаевдин Таймаш аттуу аңгемеси менен таанышабыз. Кандай дейсиңер балдар, бул текст эмне жөнүндө? Ушундай суроо таштайбыз. Балдар өзүнүн тажрыйбасына, билген билимине, Таймаш деген эмне экендиги жөнүндө өзүнүн түшүнүгүнө таянып, ар кими өзүнүн каалагандай божомолдорун айта алат. 2ден 3төн бириктирип, топтор менен иштетип, анан ар бир топтон бирден божомолдорду угуп, аларды тактага жазып койсоңор болот. Балдардын көз алдында турганы бул ишти аябай ыңгайлантат. Себеби деген сабактын башы менен ортосунун аягынын мындай өз ара байланышы, тыгыз байланышы болуш керек жана эң башкысы балдар бул байланышты көрүшү керек. Ошондуктан аны жазып коесуздар кандай божомолу бар экендигин. Экинчиден түшүндүрөсүздөр, балдар, бул текстти биз дароо бардыгын тең окубайбыз, биз тынып окуйбуз. Текстти алдын ала даярдап аласыз. Текстти 3 же 4 бөлүккө, тексттин көлөмүнө жараша, убактыңарга жараша бөлүп аласыздар. Эң башкысы, тексттин ар бир бөлүгү логикалык, мазмундук жактан бүтүн болуш керек дагы. Ошол эле учурда андан ары эмне болду экен деген суроону жараткадай болуш керек. Анан балдарга түшүндүрөсүңөр, мына биринчи бөлүк, биринчи үзүндү. Силер ушул үзүндүнү окуйсуңар, окуп чыккыла деп бересиздер. Балдар окуп таанышып чыгат дагы. Окуп бүткөнгө убакыт берилген да, 3 мүнөт, 2 мүнөт бересиздер. Баягы башында айткан убакытка көз салуу бул эч качан четте калбаш керек. Балдардан сурайсыңар, кана окудуңуздарбы, эмне жөнүндө экен текст? Кыскача айтып беришет балдар, 1-2 сөз менен. Көп убакыт буга берилбейт. Бербесе болот. Анан эң башкы суроо, кандай дейсиңер? Мындан ары эмне болот? Каарманга байланыштуу же болбосо окуяга байланыштуу ушу суроону берсеңер болот. Эмне болот мындан ары? Эмне кылат деп суроо берсеңиздер болот. Окуучулардын божомолун уккандан кийин экинчи текстти үзүндүнү бересиңер. Экинчи үзүндү окулуп бүткөндөн кийин силер сурайсыздар, кана кимиңердин божомолуңар туура келип чыкты? Кимиңердин божомолуңар таптакыр ырасталган жок? Бул аябай кызыктуу процесс. Балдар аябай кызыгуу менен катышат буга.
аябай күтүүсүз ойлорду айтышат, күтүүсүз божомолдорду айтат. Балдардын ушунчалык фантазиясы, балдардын ой жүгүртүү жөндөмү ушунчалык бай болот. Алардын фантазиясы бай, кызыктуу нерселерди айтат. Адатта мугалимдер да өз үчүн көп кызыктуу нерселерди алса болот ушул баскычта. Анан акырында 4-чү баскычты окуп бүткөндөн кийин тыянак чыгарсаңыздар болот. Кана эң акыркы божомолуңар туура чыктыбы, чыккан жокпу? Анан акыркы суроо бул текст эмне жөнүндө экен? Негизи мааниси эмнеде ушу тексттин деп суроо берсеңиздер болот. Азыр текстти окуп көрөлүк ушул мисалда. Андан кийин кантип жыйынтык чыгарыш керек, анан жазуу ишинин мааниси эмнеде экендигин айтып берем. Демек, биз ушул тынуу аркылуу окуу усулуна мисал катары Вересаевдин Таймаш деген аңгемесин алдык. Биринчи үзүндө бир шаарда жыйын болуп, элдер шаар борборундагы аянтка аял затынын көркүн көрсөтүп, сулуулуктун символу боло турган бир сүрөттү илип коюуну чечишет. Ошол шаарда баарына таанымал дасыккан бир чебер киши аял зат сулуулугун издеп табуу үчүн сапарга чыгууну чечет. Ал эми анын жаш атаандашы жер кыдыруунун кереги жоктугун айтып, сулуулуктун идеалын эбак эле өзүнүн аялы Зорикадан таап алганын айтат. Ошентип 1 жыл арадан тез эле өтүп кетти. Шаардын жашоочулары аянтка кайра чогулушат. Баардыгын тең кызыктырып чыдамын кетирген нерсе аянтта бети жабылып коюлган баягы 2 чебердин тарткан сүрөттөрү эле. Аңгыча коңгуроонун үнү угулуп, эл демин ичине катып, жымжырт боло түшкөндө, дасыккан чебер тарткан сүрөттүн бетинен жабуусу ылдый түшөт. Эл арасынан дуулдаган үн угулуп, бирок дароо эле тып басылат. Кандай дейсиңер балдар? Мындан ары эмне болот? Ушул аябай дасыккан атактуу сүрөтчү, атактуу чебер эмнени тарткан деп ойлойсуңар? Кандай аял затын тарткан деп ойлойсуңар? Мына ушул жерден силер окуучулардын айткан божомолдорун уксаңыздар болот. Албетте биле турган нерсе, бул текст менин түшүнүгүм боюнча, менин көз карашымда башталгыч класстарга албетте ылайык келбейт. Себеби мындай түшүнүк аппараттары жетишсиз аларда азырчы. Бул жогорку класстарда же болбосо студенттердин арасында окуп ушул талкууну жүргүзсө болот. Окуучулардын пикирлерин, божомолун уккандан кийин силерге аларга тексттин 2-чи үзүндүсүн берип, окундусун уштайсыздар. Демек, 2-чи үзүндү. Элдин маңдайында гүлдөн таажы кийген ажайып сулуу кыздын элеси турган эле. Анын көздөрү жаамдан кийин чайтай ачылган асмандай көк-көк жана тунук болчу. Эч бир адам мындай сулуулукту жашоодо көргөн эмес. Ошол сулуу баарын арбап алгандай, бири да андан көзүн айрып алганга кудурети жетпей турду. Ал эми эптеп андан көзүн алып, айланасын караган адамдарга тегеректе баардык нерсе кунарсыз көрүндү. Аялдар менен селкилер уялгандарынан баштарын жерге салып, эркектер болсо эрксизден аларды гүл таажы кийген сулууга салыштырышып, ушулардын эби жок, кебетесинен жансыз көздөрүнөн эмне таптык деп өздөрүнө суроо берип жатышты. Эл бир топко чейин турду. Анан улуу кусалыктын ыйык үшкүрүгү аянтты аралап өткөндөй болду. Бир топтон кийин гана эл башчысы анча каалабагандай ишарат кылып белги бергенде, жаш чебердин сүрөтүнүн жабуусу жерге түштү. Аянтта дароо нааразылыктын дуулдаган үнү угулду. Себеби сүрөттө эки тизесин колу менен кучактап, алдыга бир аз жүткүнгөн абалда элди карап Зорика отуруптур. Ал турмушта кандай болсо, сүрөттө дал ошондой тартылыптыр. Баягы эле кетирейген мурду, бир аз чалыр караган көзү, күнгө күйгөн жүзү, кадимки эле тирүү адамдай болуп, бирок таажычан сулуудай аябай чоң тартылыптыр. Бул тексттин 2-чи үзүндүсү. Адаттагыдай эле текстти окуп түшкөндөн кийин, окууга берилген убакыт аяктагандан кийин балдарга суроо таштайсыздар. Биринчи суроо. Силердин биринчи башында, биринчи үзүндөн кийинки айткан божомолуңар ырасталдыбы? Кимиңердики ырасталды? Кайсы божомолдо олор ырасталбай калды? Ошону кыскача талкуулап алсаңыздар болот. Албетте бул жерде белгилей турган нерсе, бакы сабакта окуу процессин уюштурууда, жалпы тартипти сактоодо балдарга дайыма айтып тура турган нерсе,
Балдар бири-биринин сөзүн бөлбөшү керек. Балдар биринин сөзүн жакшы угуш керек. Башка бирөөнүн оюна каршы пикир айтса, мындай сый мамиле менен айтыш керек. Бири-бирине кемсинтүүчүлүк, же болбосо мындай шылдың кылуучулук деген маанайдагы сөздөр айтылбаш керек. Бул балдарды сабактагы эмес, деги эле турмуштагы жүрүм турумдарын туура болушуна, туура тарбия берүүгө дагы жардам берет. Алардын божомолдору туура келген, туура келбегенин уккандан кийин акыркы суроону бересиздер. Эми кандай дейсиңер? 3-бөлүктө эмне болот мындан ары? Ооба, Зорьканын сүрөтү турат. Элдин баары нааразы болду. Кандай дейсиңер? Эми элдер эмне кылат? Деген суроону бересиздер. Балдардын божомолун уккан соң, албетте дайыма убакытты өлчөп, убакыттыкка көз салып турасыз. Анан балдарга текстин 3-үзүндүсүн бересиздер. 3-үзүндө мындай: эл ызы чуу түшүп, бири-бирине куйкум тамаша айтып ышкырып да жатты. Эрдемсинген жанагы жаш сүрөтчүнү тарткан сүрөтү менен кошо таш бараң калыш керек дегендер да болду. Бирок ызы чуу акырындап басаңдап, аянт жымжырт боло түштү. Себеби сүрөттөгү Зорьканын көзүнөн кандайдыр бир таң каларлык шоола төгүлүп, анын жарыгынан аянтта жылуулук жана бир жагымдуулук пайда болгонсуду. Туугандардын ар биринин эсине өз махабатынын таттуу ирмемдери элестеди. Эң алгачкы махабат сырларын айтып жатканда, алардын сүйгөндөрү да азыр сүрөттөгү Зорькадай жүздөрүнөн жарык чачып турган эле. Ошол жарык ар бир аялдын жүзүндөгү түбөлүк өчпөс жана баардыгын баш ийдире турган сулуулукту ойготкон болчу. Ошондо аянттагылардын бири жаш сүрөтчү жеңүүчү болсун деп кыйкырып жиберди. Бул тексттин аягы. Албетте кайра окуучулар текстти аягына чейин окуп бүткөндөн кийин, ишенип коюңуздар, окуучулар аябай берилип окуду. Аябай кызыктуу болду аларга. Силер баягы эле сурооңорду бергиле. Кана кимдердин ырастоооңор, силердин алдында айткан божомолуңар туура болуп чыкты деп сурасаңыздар болот. Ар ким өзүнүн каалаган ойлорун айтат. Кимдики божомолдосу туура болуп чыкканын айтат, кимдики туура эмес болуп чыкканын айтат. Мен өзүмдүн тажрыйбамдан билем, көпчүлүк балдардын божомолдосу туура эмес чыгып калат. Себеби алар мындай текст ушул окуянын терс көрүнүш менен бүтүшүн күткөн окуучулар да болгон да. Анан эң акыркы сураганыңар жалпылоочу суроо бул. Сурайсыздар, кандай дейсиздер, бул тексттин негизги мазмуну эмнеде? Автор ушул текст менен кайсы башкы ойду айткысы келген деген суроону таштасаңыздар болот. Балдардын даярдыгы жок, же чечилип айта албай атышса, же ойлору чаржайыт болуп атса, мындай түрткү берүүчү, жардамчы суроону берсеңиздер болот. Кандай дейсиңер? Искусство деген эмне? Искусство адамга кандай таасир кылат? Деген суроону берип, балдардан өзүңөр күткөн суроону алсаңар болот. Балдар сөзсүз түрдө жалпылай турган өзлөрүнүн ойлорун айта алат. Бул жерде туура же туура эмес деген жооп болбойт. Бул искусство жөнүндө текст болгондон кийин балдар өзүнүн сезимдерин чын дилинен айтып берет. Бул математикалык же болбосо физикалык же химиялык мыйзам сыяктуу таптак жооп деген болбойт. Туура жооп, туура эмес жооп деген болбойт. Бул жерде балдардын эң башкысы өзүнүн эркин оюн айта билгендиги, өзүнүн көз караштарын билдире алгандыгы бул өтө маанилүү болуп эсептелинет. Эң башкы көздөгөн максат мында балдар көргөн, билгенин, окуганын мындай таразалап, жыйынтыктап, анан өзүнүн мамилесин билдирип, сөз менен, кеп менен өзүнүн оюн айта алгандыгы өтө маанилүү болуп эсептелинет. Биз башында айтпадыкпы, кепти өрчүтүү ушул сабактын максаты болушу мүмкүн. Тилдик сабак болсо эгерде. Же болбосо тарых сабагы, география сабагыбы, мейли адабият сабагыбы, кайсы сабак болбосун өзүнүн оюн билдириши керек. Кептик жөндөмү өсүш керек балдардын. Анан акырында жазуу ишин тапшырсаңыздар болот. Мисалы, ушул тема боюнча эгерде искусство болбогондо, ушул сүйлөмдүн аягын улантып өз оюңузду жазыңыз. Же болбосо искусство адам үчүн, же болбосо аябай жекелеткиңиз келсе, искусство мен үчүн эмне?
ошол жөнүндө жазуу түрүндө дил баян тапшырсаңыз болот. Мен башында убада кылгандай жазуу түрүндө кептин мааниси жөнүндө айтып берсем дейм бир эки сөз. Сөзсүз кайсы сабак болбосун, ар бир сабакта болбосо дагы анда санда балдарга жазуу түрүндө тапшырма бериш керек. Себеби деген жазып атып адам баласы өзүнүн оюн топтой алат. Жазуу аркылуу адам өзүнүн оюн иретке келтире алат. Жазуу аркылуу адам өзүнүн оюн тыянактап, жыйынтык чыгарып өзүнүн баасын бере алат. Себеби бул аябай адамдын шашпай отуруп өзүнүн айтайын деген толук, жыйынтыктуу, иреттүү айтканга мүмкүнчүлүк бере турган ыкма ушу жазуу жүзүндөгү кеп болуп эсептелинет. Ошондуктан айрым учурда өзүңөрдүн убактыңарды дагы ашык бөлүп ошо жазуу түрүндө ишти окуш керек болсо дагы кээ бир учурларда ушундай ишти тапшырма катары балдарга сөзсүз бериш керек. Жана албетте кайтарым байланыш болуш керек. Ал үчүн силер балдардын жазуу ишин окуп, андагы маанилүү нерселерди, ал жерде эң бир кызыктуу ойлор айтылган болот. Ал жерде бир карама каршылыктуу ой айтылган болот. Мисалы жалпы логикага каршы келиши мүмкүн, же болбосо бир талаштуу ойлор да айтылышы мүмкүн, туурабы? Ошо маанилүү деп сиздин көз карашыңызда маанилүү деп эсептелген жерлерди алып, кийинки сабакта ошо жазуу ишин кайра берип бааларын атап атканда сөзсүз түрдө эле балдардын атын атабастан мындай деген ой айтылыптыр, кызыктуу экен, мындай деген ой айтылыптыр, талаштуу экен дагы ойлонуп көрсө болот. Мындай деген ой айтылыптыр, кичине аягына чыкпай калыптыр деген жалпы бааны айтыш керек. Албетте ар бир ишке өзүңөрдүн бааңарды коесуңар, 5 коесуңарбы, 4 коесуңарбы, бирок мындай кайтарым байланыш иретинде силер өзүңөрдүн окуганыңардан алган таасириңерден мындай балдарга бөлүшүп жооп иретинде кайра балдарга пикириңерди айтышыңар керек. Бул баягы экинчи сабакта айтып кеткендей, балдар үчүн ушул темадагы иштин мындай бүтүндүгүн сезүү өтө маанилүү. Балдар үчүн бул ишти бүттүк, аягына чыктык, менин айткан оюм мындай көңүлдүн сыртында калган жок деген ойду калыптандырат. Бул өтө маанилүү. Себеби биз балдарга бир эле сабак берип анан кетип калбайбыз да, биз балдар менен жок мындай 1 жыл, 1 семестр иштейбиз, 1 курс иштейбиз. Ошон үчүн балдар ушул сабактан пайдалуу, иреттүү, толук кандуу өзүлөрүнөн бир натыйжа алыш үчүн дайыма кайтарым байланыш балдар менен болуп туруш керек. Ар бир тема, ар бир маселе боюнча.